Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Биз бүгүнкү класстык саатыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин тема жолдо жүрүүнүн эрежеси. Сабагыбыздын максаты окуучуларга жол эрежесин түшүндүрүү жана жол белгилерин так билүүгө үйрөтүү. Балдарды жолдо жүрүүдө тыкан алып жүрүүгө, көңүл бурууга, тартиптүүлүккө тарбиялоо. Балдар, ар бирибиз жолдо жүрүү эрежесин жакшы билүүгө тийишпиз. Көчөдө басуу өтө деле кыйын эмес. Бирок шаарда жана айыл кыштактагы көчөлөрдөгү автомобилдер, автобус, троллейбустар тынымсыз ары бери өтүп турушун баарыбыз көрүп, билип жүрөбүз. Мына ошол тынымсыз жүргөн түрдүү машиналардан этият болууга үйрөтүү баарыбыздын милдетибиз. Жашыл жарык — бул өзү жаштыктын жана жашоонун, ден соолуктун, ошондой эле жашоодогу жолуң ар дайым ачык деген символду билдирет. Сары жарык — бул адамды бөөдө кырсыктан сак болууга, жашоодо ар бир адамдын кылдат жашоосуна багыт берүүчү символдук белги болуп саналат. Ошондуктан балдар, биз окуп үйрөнүүчү жол эрежелери боюнча ырларды айтабыз. Кана балдар, айткыла, эрежени билбесек, эркин ойноп көп жүрсөк, эки жака карабай, чуркап өтүп жолдордон эрежени бузсак биз эмне болот айткыла? Болбос үчүн кырсыктар, айталы жол эреже. Эсиңерге туткула, билбегендер билишсин. Эрежени бузбайбыз, жолдо жүрүү өзүнчө кызык экен. Окусаң, эрежени үйрөнсөң, эркин басып жүрөсүң. Эрежени сакташат майы деген ар дайым. Эрежени үйрөнүп, эрежени бузбайбыз. Үстүндө 3 кабат. Билген нурду караң, светофор деп коет. Эсиңе ал өчүп жанганын. Көңүлүңө илгиниң, көчө шарттын билгиниң. Шашкандардын шаарында не болорун билгиниң. Жанаша турган көзү бар, жакылап айткан сөзү бар. Кызыл, сары, жашыл да так көрсөткөн жолу бар. Көрдүңбү жанды кызылы? Көбүнө арбын кызыгы. Кишилер өтпөй турсун деп чийилген жолго сызыгы. Кызылы өчпөй баспагын, шаниси кара башка карагын. Сарысы күйүп турганда саныңды чаап шашпагын. Жашылы күйүп калганда, жарашпайт карап калганда, жорголой тартып өтүп кет. Жол берип жатат өткөнгө. Я бел кыштак шаардан шашып келет паровоз. Азык түлүк эл тартып, бачын келет паровоз. Темир жолго ойнобо. Теп деп ойлобо. Токтото албайт паровоздун. Темир жолдон алыс бой. Бул айткандын баарысын эскертип балдар. Топ ойнобо чоң жолдо, машиналар көп өтпөс деп. Шашпай жүргөн көчөдө Кокостук деген балекет. Басбекти көрдүңөр, эмне болгон өзүңөр? Жол четинде ойнобо, кырсык деген балекет. Милети менен ала була таягы менен чыгат. Менин да колумда ала була таягымда жол кыймылын башкарат. Сыйкыр дудай карачы. Ят болбой окуйбуз, жол белгисин барыбыз. Эрежени бузбастан эстүү балдар болобуз. Жол үстүндө 3 кабат, эмген нурду карайбыз. Светофор деп аталат, эсиңде болсун ар дайым. Сары күйсө камданып, кызыл күйсө токтойбуз. Туура эмес өтүп көчөдөн машина жолун тоспойбуз. Ошондуктан окуйлуу жол белгини жашылап, жолдо болбойт кырсыктар. Эрежени так билсек, жол эрежеси орундай айткандарды тоткула. Жол эрежесин так окуп,
Жол кырсыкка кагылба, жол эрежесин так билсек, жол кырсык болбойт эч качан. Өмүрүбүзгө коркунуч алып келбейт эч качан.